Рахмат, Нурбек Өмірбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Катып айтып коесузбу, угулбай атат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Урматтуу төрага, мен сунушум азыр мына Эмиль Эрикович берип кеткен маалыматтар боюнча Генеральный прокуратурада иш козголгон экен. Ошол боюнча биринчи маалыматты уксак. Кандай иштин алкагында козголду? Кайсыл стадияда болуп атат? Кайсы жерде кемчиликтер бар, жечкендер бар, ошолорду угуп койсок. Анан кийин суроо жооп койсок. Мен сунушум. Рахмат. Жок, бул 8-чи маселени жаңы эле баштайбыз, карайлык, эми баштайбыз. Азыр ал 10 мүнөт убакыт сураган ушул боюнча айтып кетти. Эми мен тааныштырып эметип коеюнбу баарын айтып? 6-чы микрофонду büyüp бергиле. Жок, ошонун суроо жооп көтөрдөн мурда биринчи маалымат алып коелу деген сунуш этип атам да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 8-чи маселени карайбыз. Мына Кыргыз Республикасынын аймагына чет өлкөлөрдөн ташылып келип, бажылык тарыздөөдөн, ыйгарым укуктук органдар каттоодон өткөндөн кийин укук коргоо органдар тарабынан камакка алынып жаткан автоунаалар боюнча бажы кызматынын жана укук коргоо органдарынын ошондой эле Кыргыз Республикасындагы туризмди өнүктүрүү колдоо фонду ачык акционердик коом түзүлгөн кырдаал тууралуу фонддун маалыматы. Баяндамачылар: Исабеков Самат Сатарович, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы. Ашыркожаев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары. Калашникова Елена Анатольевна, Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүү колдоо фонду ачык акционердик коомунун президенти. Чакырылгандар: Мусаев Нурлан Алишерович, жогорку соттун төрагасынын орун басары. Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, башкы прокурордун орун басары. Шабданбеков Тимур Муратович, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары. Чакырылгандардын баары келишти. Урматтуу депутаттар, жанагы маалымат берип койдуңуздар деп атат. Баарыңыздар макулсуздарбы ошол боюнча? Башкы прокурор. Саламатсыздарбы? Же баяндамачыларга эле бере берелиби? Маалымат тугалыбы? Маалымат берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Бул эме ортолук трибунага чыгып бересизби маалыматты? Хорошо. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Бул эми туризм боюнча козголгон прокуратура, башкы прокуратура тарабынан эч кандай кылмыш козголгон жок. Бирок 22 апрель 2023 жылы УКМК тарабынан коррупция беренеси менен кылмыш козголгон. Ушул Кыргыз туризм боюнча 28 апрель 2023 жылы 1 май райондук сотунун токтомунун негизинде обыск атайын ал жанагы эменин фонддун офисинде жана анын Калашникованын жашаган үй жайында тинтүү жүргүзүлгөн. Ошондой эле 29 апрель 2023 жылы аудитордук текшерүү дайындалган. Бул Министерство финансовго багытталганда кылмыштын алкагында ушундай кыскача маалымат бере алабыз. Өзүңүздөр билесиңер, тергөөнүн сыры бар. Ошол себептен ал эми эгер тергөө иштери боюнча кандайдыр бир так анык маалымат алабыз десеңер, биякта УКМКнын өкүлдөрү бар, ошолор так жооп беришет, тергөө жүргүзүп жаткан органдар. Кыскача ушундай маалымат. Рахмат. Рахмат, отура бериңиз. Урматтуу депутаттар, маалымат бере берсинби анда? Баяндамачыларга берелиби сөз? Самат Сатарович, баяндама бересизби? Бияка чыгып. Ортоңку трибунага чыгып берсиң. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жогорудагы айтылган маселелер боюнча бизде бажы кызмат тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын аракеттери бар. Жалпысынан Кыргыз Республикасына Европадан, Кореядан жана Араб Эмираттарынан жеңил автоунаалардын ташылып келинип атканы
жөнүндө баяндап кетмекчимин. Анын ичинен биздин бажы кызматынын укук коргоо тармагы боюнча бажы иштерин эрежелерин бузуу жана кылмыштык иш аракеттер боюнча дагы алгакта кызматкерлер иш алып барат. Жана табылган фактылар боюнча мындан ары иликтөө үчүн аныкталган фактыларды тергөө органдарына бажы кызматы тарабынан андан аркы иш чаралар боюнча укуктук баа берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жана транспорттук прокуратурага материалдар өткөрүлүп берилет жана берилип жатат. Дагы бир тактоо иретинде сиздерге маалымат бере кетсем, 2022 жылы Кыргыз Республикасына сырттан 26.706 автоунаа киргизилген. Анын ичинен 662 данасы электромобилдер, 26.044 автоунаа электромобиль эмес, башка автоунаалар киргизилген. Ал эми 2023 жылдын биринчи кварталында эле 18.275 автоунаа киргизилген. Анын ичинен 553 автоунаасы электромобилдер болуп эсептелинет. Электромобилдерге бажылык чогултуу, таможенный сбор деп коебуз, 0,25% өлчөмүндө гана акча каражат алынат. Киргизип аткандагы бажылык пошлинадан бошотулган. Бул чечим Евразиялык экономикалык комиссиянын кээ бир чечимдерине өзгөртүүнүн киргишинин себептеринен бошотулган. Жана НДС төлөмдөрүнөн дагы автоунаалар бошотулган. Калган автоунаалар бошотулган эмес. Кыскача маалымат ушундай. Жана жогоруда айткандай кармалып аткан недостоверный декларирование деп коебуз, же болбосо башка жолдор менен кирген автоунааларды баягы налог төлөөдөн качуу жолдорун издеп киргизүү фактылары дагы катталып атат, аныкталып атат. Алар боюнча жогоруда айтылгандай укуктук баа берүү боюнча тергөө иштерине, тергөө кызматтарына материалдарыбыз өткөрүлүп берилип атат. Кыскача маалыматым ушундай меники. Рахмат. Рахмат. Отуруп бериңиз. Кийинки сөздү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Шабданбек Тимур Муратовичке берилет. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Төраганын орун басары Шабданбеков Тимур Маратович. Азыр кыскача маалымат берип коеюн. 22 апреля 2023 года Главным следственным управлением ГКМД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов, то есть по признакам преступления, предусмотренного статьей 336, часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках указанного уголовного дела 28 апреля на основании постановления Следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек в офисе Фонда поддержки развития туризма Кыргызской Республики и по месту жительства руководителя данного фонда Калашниковой были проведены обысковые мероприятия. По результатам проведенных обысковых мероприятий были изъяты финансовые документы, касающиеся строительства отмеченных точек отдыха, а также 3 паспорта гражданина Российской Федерации
и один общий гражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики на имя Калашникова. В настоящее время по изъятым материалам проводится анализ и ведутся необходимые следственные мероприятия. Рахмат, бүтүңүз отуруңуз. Кийинки сөз Калашникова Елена Анатольевнага беребиз. Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүү колдоо фонду катчык акционерлик коомунун президенти. Алмаз Акунжанов чыксын деп коет. Жака. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мындай кылбайлы, мына азыр сиз атаган урматтуу айымга кылмыш иши козголуптур да, туурабы? Кылмыш иши козголгон болсо, жумушунан четтетилиши керек да. Маалымат айтып, маалыматын угуп не кереги бар? Урматтуу депутаттар, кандай дейсиздер? Эгерде бул айымга кылмыш иши козголгон болсо, бүгүнкү күндө ошол ишке тоскоол болбош үчүн кызматынан четтетилип туруш керек мыйзам боюнча. Азыр маалымат угуунун, бул киши маалымат айтуунун, жасалма маалыматтарды берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, добушка коюп коесузбу менин сунушум? Эми урматтуу депутаттар, атайын чакырып алгандан кийин эми докладты угуш керек го. Өзүңүздөр көргүлө, мен сунушту добушка коюп берем. Атайын чакырылгандан кийин эми дагы угалы да, доклады бар да, баяндамасы бар да. Үчүнчү микрофон. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, атайын чакырылгандан кийин маалымат берсин, эмне себептен кылмыш иши козголду. Ошо бойдон маалымат угалы, андан кийин тыянак чыгарып, суроо жоопторго өтөлү. Төртүнчү микрофон. Рахмат. Биринчиден мен деле коллегамды колдоймун. Келгенден кийин угуп коелду. Анан кийин чын айтканда эмне болуп атканын мен түшүнбөй атам азыр. Азыр эмне болуп атат өзү? Мен түшүнбөй калдым да, эмне себептен булар келди, эмне себептен иш козголду, эмне себептен таможня жана машиналар жөнүндө сүйлөп атат. Бирөө мындай түшүндүрүп берсинчи эмне болуп атканын бу жерде. Чото түшүнбөй калдым. Эмне болуп атат вообще бу жерде? Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Өйдө да айтылган эч кайсы пикирге карама каршы пикир айткым келбейт. Бүт пикирлерди сыйлайм. Ошону менен бирге өзүм пикиримди билдирип коеюн дедим. Негизи адатта кылмыш иши козголгондо кызыкчылыктардын конфликти болбосун деп убактылуу мөөнөткө четтелип турат. Өзү кишичи арыз жазып. Бул бир. Анан экинчи маселе, азыр бул жерде мына айымды күнөөлүү деп табууга эч кандай негиз жок да. Никто не считается виновным не иначе как по решению суда, вступившего в законную силу. Азыр мындай өңүттө ой жүгүртпөшүбүз керек, бунун күнөөсү бар же жок деп. Анан акыркы маселе, маанилүү процессуалдык маселе. Ушундай нерселерди ачыкка чыгарбай, жаңы маселе бышып жетип атканда чечип алышыбыз керек эле да. Эми раз келгендейин угуп коюш керек, келгендейин. Же болбосо жана эле жөнгө салып, чакырбай же башка жолун табыш керек эле. Оюм ушундай. Рахмат. Рахмат. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу. Урматтуу депутаттар, кээ бириңиздер түшүнбөй калыпсыздар, ошого мен айтып кетейин. Кече күнү мен сунуш бергенмин. Бизге сырттан келген, Европадан, Дубайдан, Кореядан, Кытайдан, башка жактан келген машиналар боюнча, унаалар боюнча элден арыз келип түшүп жатат. Вагондон түшпөй туруп бизди тоноп жатат. Жана ошондой жерге келгенде катталгандан кийин, растамашка болгондон кийин дагы биздикин угондо алып коюп жатат. Угон болбосо дагы Интерполдо же башка жакта деп алып коюп жатат деп фактылар менен бизге маалымат беришти. Эл кайрылды. Ошонун негизинде мен кече сунуш бергенмин. Ушул жерге УКМК, Ички иштер министри, генеральный прокуратурадан жана ошондой эле соттон башчылары келсин. Толук маалымат алайлы деп. Өзүңөр билесиңер, азыркы күндө 2017 жылга чейинки машиналар бизге келбейт. 17-nin өдөсү келет. 2017 жылга чейинки машиналар айына силерге айтып кетейин. 1000ден ашык машина Казакстандан бизге кирип жатат. Эң азы
15 миңге чейин кириптир өткөн айда. Бул не деген нерсе? Ар бир машина 5 миң доллардан растаможка болот экен 2017 жылга чейинкилер. Казакстанда. Ошол нерсе бизде калса болбой беле? Мен эсептеп чыктым. Ошондо жылына 5 миллиард сом бизге түшмөк экен ошо машиналардан. Не үчүн биз деле таможня союзга киргенбиз, казактар деле кирген. Не үчүн алар да кылса болот, не үчүн бизде кылса болбойт растаможка? Биздин ушу унаа ташыган жеке ишкерлердин ушундай канын соруп аткан адамдарды ушул жерге келип биз маалымат алайлы деп атабыз. Ким канын соруп атат деп. Бул ачуучундук, урматтуу кесиптештер. 5 миллиард сом жылына түшөт бизге. Түш керек эле. Таможня союзга эгерде анда казактар кирбесе, онда айтсак болот эле. Алар да кирген, биз да киргенбиз. Аларга боло береби, бизге болбойбу? Ошонун негизинде мен кече сунуш бергенмин. Ал бир, экинчиси бизге ташып келгенден кийин дагы бул жакта көптөгөн көйгөйлөр болуп жатыптыр. Азыр ошолордун баардыгын ушул жерден айтабыз, суроо жооп кылабыз. Ошонун негизинде чакырдык эле. Тилекке каршы туризмди дагы Эмил мырза кошо кеткенде байланыштуу экөөнү чогуу бүгүнкү күн тартибине 9 маселе кылып кирип калыптыр. Болбосо бүгүн ошол сырттан келген унаалар боюнча маселе, эң негизги маселе ошол. Рахмат. Эми ушунча чакырылып калыптыр. Бул туризмди эле угуп койсок болот министрлиги. Рахмат. Айбек Жапарович, ушу эки маселени биз чогуу карап атабыз, 9 маселе кылып экөөнү. 4-чү микрофон. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Негизи биз ушундай чакырдык, азыр угабыз деп чечтик, бирок мен бардыгыңыздарды ушу чакырып кетет элем. Туризм, биз Кыргызстан туризм өнүктүрөбүз деген өлкөбүз. Эгерде иш козголгон болсо, биз анын аягына жетпестен туруп, азыр жумуштан четтетебиз деп айтканыбызда Кыргызстандын имиджин дагы ойлоп, жакшынакай баягы эгерде конкретный суроолорубуз болсо, ошондой берели. Себеби бул туризм боюнча фонд атайын түзүлгөн. Атайын ушу бизге туризм жагында национальный улуттук проектлерди булар реализация кылыш керек. Анан бул кылмыш иш эгерде бир факты менен козголсо, ал жерде кылмыш иштин тергөөсүндө көрсөтүлөт. Бир кандайдыр бир кызматкерлер виноват болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан в целом политический жакка өтпөстөн мен ошол чакырып кетет элем. По факту сөз кылайлы. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен бул жерде кесиптештердин көбү менен макулмун, бирок биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү мыйзам чегинде алып барышыбыз керек, урматтуу төрага. Биринчиден, буну алып чыкпаш керек эле. Эми комитеттер карады. Комитеттен жыйынтыгы бар. Бул жакка отурумга алып чыккыла деп жогорку кеңешке. Биринчиден биз комитеттин чечимин урматташыбыз керек. Экинчиден биз могу жерде эртең менен күн тартибин бекиткенде бардыгыбыз күн тартибинде 9-чу маселе кылып, 13-чү маселе кылып киргизгенбиз. Киргизгенден кийин биз алып келгенден угушубуз керек. Бирок бул жерде бир жагдай болуп атат. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан иш козголуп атат. Козголгондон кийин биз бул жерде козголгон ишке тергөөгө басым жасагандай болуп калышыбыз да мүмкүн да. Тергөөгө эч ким кийлигишке акысы жок биринчиден. Тергөө жаңы эле башталды. Экинчиден, могу жерде анча-мынча сөз болуп атат, бул кишиге сөз бербейли, жанагы четтетиш керек деп. Биз четтете албайбыз. Мыйзамда бир гана тергөөчү гана чечим чыгарат. Четтетиш керек же четтетишпеш керек депчи. Ал тергөөчүнүн иши. Биз тергөөгө бул жерде жогорку кеңештин депутаттары баа бергенге да, катышканга да, сын пикир айтканга туура келбейт. Ошон үчүн биз маалымат катары гана угуп коюшубуз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, урматтуу депутаттар, эми чыкпасаңыздар, экөөнү сөз берели, ошо менен токтотолу. Баштайлы. 6-чы микрофон. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу кесиптештер. Күнөөсүздүктү аныктоо деген юридикалык термин бар да. Анан ошонун алкагында биз азыр эми чакырып алгандан кийин укпай кетирбегенибиз бул атайлап кубалап аткандай болуп калабыз азырчы. Ошондуктан бунун дагы өзүнүн айта турган сөздөрү бар. Балким мында күнөө жок чыгат. Ошон үчүн тергөөнүн алдына чуркабай эле мында маалымат угуп коелу. Анан өзүнө тийиштүү бере турган суроолорубуз бар биздин дагычы. Ошого туура түшүнсөңүздөр. Ошону кабыл алып койсоңуздар. Рахмат. Макул, макул. 3-чү микрофон.
Ерлан мырза, сунушуңузду тарткыла аласыздан да? Уга алмат, Рахмат, анда баштай берели. Саламатсызбы, урматтуу тарага, урматтуу депутаттар. Я прошу вас разрешения говорить на русском языке. Для меня достаточно сложно говорить, выразить свою мысль. Если не против, я тогда отвечу на все интересующие вопросы и представлю информацию о деятельности фонда. Спасибо большое, что дали разрешение выслушать меня. О том, что заведено уголовное дело, я узнала вместе с вами сейчас, в данную минуту. До этого мне было неизвестно, не предъявлены никакие обвинения. Обыск действительно происходил в офисе, обыск происходил у меня дома без моего присутствия, и обыск происходил у моих сотрудников. То есть причина не была известна. Спасибо большое, что, Эмилий Эрикович, что даже с такой причиной мы обратили внимание на туризм и на предстоящий сезон. Уставной капитал фонда составил 1 миллиард сомов. На данный момент у нас имеется наличных денежных средств на сумму 762 миллиона 190 тысяч 372 сома. Израсходовано 257 миллионов 067 тысяч 294. Остальные деньги в целости и сохранности для вашего сведения из израсходованных денег. 113 миллионов это израсходовано находится в производстве рестпоинтов. То есть те рестпоинты, те 68 точек, которые мы запустили по всей стране, которые находятся в разных стадиях реализации. Из этих денег 44 тысячи израсходовано на посещение и участие в мероприятиях за рубежом. Это выставки, это страновые презентации, это создание видеоряда и видеороликов, это создание печатной продукции о Кыргызской республике. Также значит, я скажу, что давайте, чтобы не вдаваться в подробности, я просто пройдусь. На текущую деятельность фонда израсходовано 38 миллионов, из них составляет 20 миллионов это заработная плата, остальные это аренда офиса, 1 миллион составляет оплата страховых взносов и прочие расходы, то есть все подтверждения этому есть. Значит, 44 тысячи это на маркетинговые мероприятия, выставки, инвентаризация государственных объектов, создание информационного центра БАСАГО, изготовление и установка информационных указателей и прочие информационные материалы. И инвестиционные проекты. RestPoint, как я уже сказала, 113 миллионов, но это возвратные деньги. GoBus это 18 миллионов. Были затрачены деньги на национальные проекты, и они в стадии реализации. То есть это начальные этапы. Бантик Маунтин Резорт, Тамга спорткомплекс, развитие и стратегическое развитие Иссыкульской области, Челпонатинский спортцентр, проект развития санаторно-курортного комплекса республики, разработка сайтов мобильного приложения, и развитие юрточных и глэмпинговых лагерей. То есть все эти деньги, которые потрачены на инвестиционные проекты, они, естественно, возвратные, это наша задача. Но, как вам понятно, как вы понимаете сами, что ни один инвестиционный проект не может обернуться за 7 месяцев. То есть для этого, наверное, надо продавать картошку, купить и продать, сразу получить прибыль. То есть мы проработали год. В течение года
В течение 4 месяцев у нас постоянно проходят какие-то проверки с различными указаниями. Не тот цвет у рестпоинта, не те сникерсы купили и так далее. То есть не смотрится на результат, а смотрится на текущую деятельность. Сейчас для меня интересно коррупционный подход для строительства рестпоинтов, просто для справки. Значит, стоимость определена по условиям конкурса 6,5 миллионов одного рестпоинта. На тот момент, когда проходил конкурс и выбирался подрядчик, по расценкам Госстроя данная цена составляла 8,3 миллиона сомов. Мы работаем за 6,5. И на данный момент по новым расценкам Госстроя это 14 миллионов на один рестпоинт. То есть это для сведения. Значит, рестпоинты это, я хочу сказать сразу, почему строятся именно такие рестпоинты, потому что мне многие задают вопросы, что вы там строите дворцы, можно построить обыкновенные деревянные туалеты. Для чего вы делаете GoBus? Это расходный, то есть автобусы, которые у нас осуществляют рейсы свои по маршруту аэропорт Манас-город, город Бишкек-Каракол, и мы планируем запускать следующие. Значит, у нас существует Всемирная туристическая организация, если вам известно, не у нас, а вообще в мире, ЮНВТО. Каждая страна, которая планирует направить свой поток своих туристов, она получает рекомендации ЮНВТО. В ЮНВТО существует реестр стран, рекомендованных к посещению туристами, путешествующими по Великому Шелковому пути. К сожалению, наша страна не входит в список и в реестр рекомендованных стран. То есть там есть несколько требований, не несколько, а достаточно большой список требований, необходимых для того, чтобы мы вошли в список. И два основных, которых у нас не выполнялось, это наличие именно туалетов по стандартам Всемирной туристической организации, где обязательно должны быть информационные стенды, где обязательно должны быть кабинки для людей с ограниченной возможностью и многие другие детали, которые мы включили в наш рестпоинт, и транспорт. То есть у нас нет общественного транспорта, который доступен для туристов, который действует по расписанию и который сейчас можно уже заказывать билеты с помощью системы онлайн. Это была одна из, ну, естественно, кроме удобства для туристов, это была одна из основных причин создания именно такого характера рестпоинтов и создания проекта GoBus. Значит, должны были мы уже получить разрешение на вход в реестр. Ну, посмотрим, что теперь сейчас будет. То есть все наши инвестиционные проекты – это не желание конкретно каждой отдельной личности построить что-то, это идет уже сопутствуя большой стратегии. Я рассказала, в общем, по финансам, и теперь, если какие-то вопросы, я готова ответить на каждый из них. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда суроо жооп кылалы, аппарат таблону ачып коюңуздар. Можете занять свое место. Отырыңыз, не? Суроо берүү үчүн